Саламатсыздарбы? Менин атым Турдалиева Асель Туганбаевна. Биз Жергетал айылындагы Нарын районуна караштуу Жергетал айылында өрнөк балдар чыгармачыл билим берүү борборуна келдик. Бул жерде бизде 8 ирим окуйт. Бул жерде 8 ирим иштейт. Бул жерде бизге балдарга деген ушул азыркы шартта балдарга өнөр үйрөтүп калуу, кыргыздын улуттук салттуу өнөрүн, музыкасын, оюндарын үйрөтөлү деп максатта ушул борбор иштеп жатат учурда. Азыр биз кирген кабинет бул Туюм башаты узчулук ириминин кабинети, бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде жалаң балдардын эмгектери турат. Балдар бош убактысын туура пайдалануу максатында атайын сабактан кийин ушул жерге келип кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн үйрөнүшөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ошо кыргыздын улуттук баалуулуктарын сактап калуу максатында ушундай кыргыздын улуттук баалуулуктарын, өнөрлөрүн азыркы муундарга, өсүп келе жаткан балдарга үйрөтөбүз. Бул жерде болсо жалаң балдардын конкурстарга катышкан эмгектери, баягы учурдагы сүрөттөрү, бул болсо ушул эмеде калган саймалар, ата энелерибизден калган саймаларды атайын балдарга көрсөтүү үчүн атайын ушул жерге илип койдук. Ал эми бул жерде болсо балдар жумшак оюнчуктарды жасашат, өзүңүздөр көргөндөй. Бул сайма 1966-жылы сайылган апаларыбыздын колунан чыккан саймалар. Ушул балдарга стимул болсун деп кызыктыруу үчүн ушул саймаларды дагы бул жерге илип койдук да. Бул кабинет болсо Тогуз Корбул ириминин бөлмөсү. Тогуз Корбул бир кыргыздын улуттук оюндарына кирет. Бул жерден балдар келип, кыргыздын улуттук оюну Тогуз Корбул ойногонду үйрөнүшөт. Бул болсо атайын жыгачтан жасалган тактасы. Бул болсо азыркы современный заманбап жасалган да. Өзүбүз биякта болсо ошо Тогуз Корбул канчай эмеси бар, ошонун баары коюлган. Бул Тогуз Корбулдун үлгүсүн биз атайын заказ менен жасатканбыз. Казыбек агайдан. Казыбек агай болсо ушул эле кайра кыргыздын натуралдуу кийистеринен эле ушул бизге Тогуз Корбулдун эмесин, уяшаларын жасап берген. Бул дагы бир өзүнчө өнөр да, кийистен жасалган. Кабинет Мураз Керемти ирими, сүрөтчүлүк ириминин кабинети, бөлмөсү. Бул жерде балдар келип сүрөт тартканды үйрөнүшөт. Дүйнөлүк, кыргызстандык сүрөтчүлөр менен таанышып, анан бул балдардын эмгектери өзүңүздөр көрүп тургандай. Агай ошо балдар кызыктыруу үчүн атайын бул кабинеттерди ачылган. Анан бул өзүбүздүн колубуздан чыккан, сатып албай эле жараксыз эле материалдарды кураштырып, анан балдарга ошондой маалиметти жасап беришкен. Анан балдарга ошо түстүн эмелерин билдирсин деп атайын могул көрүп тургандай эле казып келе калай. Бул бөлмө, бул кабинет балдар театры ириминин кабинети. Бул жерде биз балдарды сахна өнөрүн үйрөтөбүз. Актёрдук чеберчилик, көркөм окуу, ошондой эле дүйнөлүк жана Кыргызстандан чыккан актерлор менен тааныштырып, сахна эрежелерин үйрөтүшөт. Мына жакында эле конкурска барып, баш байгени алышып, Турцияга жолдомо алган окуучубуз бар. Өзү 19 мартта Турцияга барып келет. Көркөм окуу, монолог боюнча. Анан бул баягы өзүбүздүн белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын токтойбуз. Биринчиденчи жазылган. Биздин мугалимдердин сертификаттары атайын барып Министерство образованиянын эмеси менен барып билимдерин жогорулатып келишет. Андан тышкары дүйнөлүк Москвадан да бүткөн сертификаттар бар. Ушул Ысык-Көл жергесинде июнь айында повышениялар болуп турат, жогорулатуу, ошол жерге барып катышкан тастыктан сертификаттар. Ал бул болсо жанагы конкурстардан уткан орундарга атайын ыраазычылык кылып мугалимдерге берген сертификаттар булар. Кабинети бул жерде окуучулар жалаң би өнөрүн үйрөнүшөт. Замандын талабына ылайык кылып атайын окуучуларга бүзгүлөр коюлган, станкалар коюлган, дорожкалар салынган. Бул биздин жеке демөөрчү, биздин айылдын кулуну.
ушул Калыстен байкебизден демөөрчүлүк кылып берилген. Анан бул мугалимибиздин билимин жогорулаткандыгы жөнүндө тастыкталган сертификаттар атайын барып 5 жыл сайын барып билимдерин өстүрүп келишет. Бул болсо окуучуларга катыштыргандыгы үчүн мугалимге арналган атайын ыраазычылык каттар, андан тышкары да көптөгөн немелери бар да. Анан өзүңүз көргөндөй, биякта бул да 50 жылдыктар бергенибизде демөөрчүлүк кылган аппарат. Кабинети өзүңүздөр байкагандай бул жерге балдар отурушат, ушул жерден келип өнөр үйрөнүшөт, кантип эткенде. Анан баягы биздин материалдык базабыз аябай эме болгондукту байланыштуу агайлар өз колдору менен мындай рейкалардан эме кылып кураштырып мындай стол даярдап берген да. Атак балдарга стульчик жетишпей, баягы ар ким өзүбүздүн колубузга келген эме мүмкүнчүлүк менен балдарга билим берип келебиз. Өткөндө Казакстанга барып бала шабыты деген эл аралык фестивалга катышып, биринчи орунду алган, гран-прини алган биздин окуучулар барып. Супер гран-прини алып, Турцияга жолдомо алышты да. Ушундай шартта, ушундай аламга жол айылдан башталат деп ушул жерден окуучуларыбызды кайдалап өстүрүп келебиз. Тиги жак болсо жаңы жылдык эме болгондо мына атайын балдар ушундай өз колдору менен фотосына уюштурушту. Мынакей жанагы чийдин эмеси, кытасы чий согот деп атпайсызбы? Мына ушу. Чий согот, биринчи жасаганыбыз. Эшиктен чыгып турчу